Заңымды дагы, зарамды дагы жубайым менен апам ушуну мен тазалап калышты. Койгулачы деп мен жалдырадым аларга. Телефонумду алып алды. Сен энеңдин көзүнөн, бир көзүнөн кан, бир көзүнөн жаш алам дегенде. Ыйлап сыктап калып калдым. Сен азыр өлтүрөбүз бул жерде. Сен суицид кылабыз. Сабат мен белимди сындырып салышты. Мындай мен башыма келгенди душманыма да каалабайм. Арданган ошол мен. Эң биринчи баспасам койдум. Өзүм туалетке барып калсам, заңым өзүм чыгарып калсам экен деп. Азыр заңым дары менен чыгат, эч кандай. Памперс кийип турам, мына көрүп атасыңар. Ошол памперсти тазалаганда мен уялам, бетим чыдабай калды. Мен таанышым бар, танкамын деди. Сен чепухасың, чилешсиң деди. Менден өч алам деп, аламды ушул пландалып эле жасалган иш деп түшүнүп атам. Ыргы чыккан экен, ошондон кийин мен сознаниямды билбейм эч кандай. Мен сени өлтүрүп туруп, сенин бир туугандарың канча органга кайрылсын, мен суудан кургак чыгам, менин таанышым бар деди. Жамбылак айыл өкмөтүнүн башчысы тарабынан катуу сабап, андан соң экинчи кабаттан мени ыргытып жиберишкен деген жаран Сокол Медиа редакциясына кайрылды. Дал ушул жарандын окуясы боюнча кененирээк алдыңкы мүнөттөрдө көрө аласыздар. Жабырлануучунун жакындары дагы бул маалыматтарды тастап бермекчи. Урматтуу көрүүчүлөр, жогоруда айтылган окуядан жабырлануучу тараптын иниси азыр менин жанымда турат. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып атсаңыз? Саламатсызбы, мен Турсунбеков Алмастын иниси болом. Бул окуя 31-июль күнү түндө болду. Булар запланированно эле бияка алып келген да, өзлөрү туруктуу жашаган жери Нарын областы, Нарын району, Достук айылы, Жамбылак айылы да. Ошол анын бияка келген сапары негизи максаты бул бияка алып келип, анан баягы бул Алмаз байкемдин баягы үстүнөн эме кылып жүргөн да, пландап жүргөн да. Анан барып бияка алып келип ошондой окуя болуп атты. Айтсаңыз, эмне себептен мындай пландар алдын ала түзүлгөн деп ойлойсуз? Бул Боскунчиев улан, Жамбылак айыл аймагынын айыл өкмөтү. Бул көптөгөн баягы өзүнүн иштери бар экен. Незаконный баягы. Анан ошолорду бул Алмаз байкем билишкен. Анын үстүнөн дагы менин мамам Боскунчиев уланын үстүнөн баягы иштегени иш кызматын текшерип бериңиздер деп бул КМКга арыз жазган да. Ошонун негизинде да. Бияка келип баягы ошол күнү отурганда, бияктан арендага квартира алышкан. Ошокто отурганда ортодо чыр болуп айткан да, ошол моменттерде. Эми сен мамаң менин үстүмөн арыз жазган. Эми сени мамаңдын бир көзүнөн кан, бир көзүнөн жаш алган. Сени ушакта үчөөбүз отурабыз, төртөөбүз отурабыз, ал үчөөбүз сага каршы показания берип, сен ушинтип мас болуп, мас кылып, суицид кылып өлтүрүп көзүн тазалайбыз деген да. Бул сөздөр ачык айтылган. Эми ошол ич ара сүйлөшүп отуруп айткан да, Алмаз байкем айтуусу боюнча ушундай да. Азыр байкеңиздин акыбалы кандай? Ооруканага кирип өзү менен сүйлөшсөк болобу? Акыбалы оор эле, элден ылдый кыймылдабайт, жүлүнгө доо кеткен. Бул байышын эме деп коет экен, аркасына сынган. Анан жамбаштыгы сөөгү сынган, тазы сөөгү сынган, анан бул томугу сынган да, соңончогу сынган. Анан көп жеринен башынан жаракат алган, удардан жаракат алган, оозунун жарылган, тиши оозго чапкан ушундай да. Азыр акыбалы оор эле, кыймылдабайт. Анда оорукананын ичине кирип, сиздин байкеңиз менен биргеликте дал ушул окуя боюнча маек куралы. Айтсаңыз, ушул окуяны сизге ким угузду? Дал ушундай каргашалуу окуя болду. Байкеңер экинчи кабаттан кулап кетти деп сиздерге ким угузду жана ооруканага канчада келди? Бул окуя ошо түнкү саат 2-де болгон. Ошо түнкү кечки саат 10-дон 2-3 ортосунда болгон. Анан ооруканага где-то 4 менен түшкөн да. 3-4 менен түшкөн. Анан окуяны деген мама эртең менен врач чалган. Балаңыздын акыбалы оор, срочно операция кылыш керек деген эле мага өзүн таппай эле анан өчүрүп эле мага чалган. Мен жумушта болчумун ал кезде 9:30-дарда. Чалганда эле мен бияка ооруканага келдим. Келсем врач менен жолугуп эле срочно операция кылыш керек дедим. Ого, хорошо, кылыш керек дедим. Баягы ситуацияны айтты. Абалы оор, жүлүнгө доо кеткен, баспай калышы мүмкүн, срочно операция кылыш керек. Азыр ошондо байкеңиз бул жакта да, Байкем азыр биякта нейротравматологияда жашайт. Алмаз байке, ушул окуяны кененирээк айтып берсеңиз биздин көрүүчүлөргө деги эле кандай болуп башталды? Ал жалдамалуу батирге сизди эмне деп чакырышты эле же өзүңүз чогуу бардыңыз беле? Ал батирге чогуу барганбыз. Чогуу иштемейт этип, анан ошол күнү баягы жумуштарыбызды бүтүрүп келип отуруп,
отурган жерде ошо айыл өкмөт башчы, Жамбыл айыл өкмөтүнүн башчысы Боскунчиев уланга звонок келип калды. Ал да чужой номер экен, ким болду экен деп алып, сүйлөшүп атып эле Алмаз мамаң фамилиясы ким эле деп сурады. Аракеева десем, деп туруп эле сүйлөшүп бүтүп келип туруп, куйчу арактан деп, арактан 2 стакан ичип туруп эле анан ошо жерден эле башталды. Ошондон кийин эле чырдын башы ошондон башталды. Эми ошондо резко чыр башталган жок. Анан дагы ичип отуруп эле анан мен үстүмөн арыз жазып, эч ким эч нерсе кыла албайт деди. Мен кагаздарым турат. Президенттик аппаратта таанышым бар, тууганчылыгым бар деди да. Анан ошондойн жакындыгым бар деди. Мен ишимди эч ким текшертип, эч ким эч нерсе кыла албайт деди. Ошондон кийин эле сен информация берип атасың деди. Сен мамаң жазып аткандан кийин, мамаң жазыптыр менин үстүмөн, сен ошол информацияны берип атасың. Сени мен о жерден азыр арак ичирип туруп эле суицид кылып коебуз. Сен кенеде элесиң, чепухасың. Мен килейген динозаврдун куйругун басып атасың сен. Бала деди. Ушинтип чогуу иштеп, мен сени айыл башчы кылсам, арыз жазганың үчүн мен сени жоготом деди. Кандай кылып жоготом, аны мен өзүм билем азыр. Мен үстүмөн мени эч ким текшерип, сен жөнүндө эч ким сурак албайт менден деди. Ошондо эле ушундай болуп атабы деп тиги жанындагы бар эле Жамбыл айылдык кеңешинин төрагасы Акматов Самат. Анан анын досу бар болчу жаныбызда, 4-өбүз болчубуз. Ал квартирада 4-өбүз болгонбуз. Үчөө тааныш болчу. Мен тиги төраганы таанычумун, айыл өкмөттү таанычумун. Анан айыл өкмөттүн иниси Мики, ат фамилиясын билбейм. Мики деп эле ош жерден тааныштым. Төраганын досу экен, айылдык кеңештин төрагасы Акматов Саматтын досу экен. Боскунчиев уландын иниси экен. Алмаз байке, айтсаңыз, дал ушул айыл өкмөтү деп атпайсызбы? Ошо менен кандай жакындыгыңыздар бар эле же айылдаш катары эле таанышып элеңиздер, берип элеңиздер да? Мен ушу Жамбыл айыл аймагына караштуу Достук айылынын айыл башчысы болом. Биз айыл башчылар мамлекеттик кызматкер да эмеспиз, муниципалдыкта кызматкер да эмеспиз. Биз келишимдик негиздеги жалданма кызматкер болуп калабыз азыркы убакта. Ошол ишибиз бир. Ошонун негизинде чогуу командировкага келгенбиз. Водители жок болгондуктан бул водитель кылып айдатып келген. Айтсаңыз, ошол батирде баягы мага карата коркутуулар болду деп айтып атпайсызбы? Дал ушул күнгө чейин дагы ушундай коркутуулар болуп келди беле? Сиздерге эмне үчүн антип тиш кайрап калган? Тиш кайрап калганы ошол жана прокуратура ош жерден отурганда эле прокуратурадан текшерүү келди деп звонок келди. Ал прокурор дагы катуураак айтып койгон экен, мен сени полный текшерем дегенде, ошондо тиги айыл өкмөт башчынын жини келип калды. Ошондон кийин эле уже агрессивный болуп башташты. Анткени бул айылдык кеңеш айыл өкмөттүн ишин көзөмөлдөп турчу орган да. Көзөмөлдөбөй эле экөө чогуу биригип иш алып барып калышкан да буларчы. Бюджеттик акчаны айылдык кеңеш карап берет да. Бюджеттик акчаны ошол төрага аркылуу токтомдор чыгат, кеңештин токтомдорунун. Ошо менен булар өздөрү каалагандай ошо мамлекеттин акчасын өздөрү каалагандай жака, каалаган нерсеге, каалагандай кылып пайдаланып келишкен. Айтсаңыз, ошол информацияны сен мамаңа бергенсиң, ошон үчүн мамаң жазып атат, болбосо кайдан деп мен ош жерден күнөөлүү кылышты да. Ош жерден күнөөлүү кылышып эле анан мага наез кылышты. Биринчи эле жана Мики деген сен начар бала экенсиң, чогуу иштеп ушундай кылдырып атсаң жакпай атасың деп эле ошол башталды. Сага мен жагамбы, жакпаймбы деп ал жаңыттандым ошол күнү. Аны койчу деп койдум. Койчу деп койсом, ал Саматтын досу экен, Самат атырылып кирди, Акматов Самат атырылып кирип эле мени сүзүйдү.
анан тиштерим сынган, сүзгөн. Анан ошондой эле башталды. Койгула десем, Самат экөөбүз чакалаша кеткенде Мики чабийди. Мики чапканда айыл өкмөт киришти. Чилиш деди. Мен сени жоготом, мен сени мамаң жазып атам. Мамаңдын бир көзүнөн кан, бир көзүнөн жаш агызам деди. Мен таанышым бар, танкамын деди. Сен чепухасың, чилишсиң деди. Сен азыр биз менен отурдуң, ичтиң. Мен пиво ичтим, алар арак ичти. Пиво болсо спиртной чыгат, сени маяктан ыргытабыз да суицид кылып туруп эметип коебуз деди. Ошенткенде эле мен мамама WhatsApp'тан жаздым. Мама, арызыңызды алып коюңузчу. Уже менде коркуу сезими пайда болду кайдымкыдей. Азыр ошол WhatsApp'ымды деле текшерсе чыгат. Мама, арызды алып коюңузчу деп WhatsApp'тан чалган жокмун, WhatsApp'тан эле голосовой өзү жарып комтаги кетирип койдум. Кетирип коюп эле отуруп калып эле анан ошондой эле кайра ызылдашып башташты. Ошол арыздын негизинде эле ызычуу чыкты. Өзүңүздү коргоо иретинде кандай иш-аракеттерди кылдыңыз? Сизге баягы кол көтөрүүлөр болуп жатканда ошол Батирден кетип калууга аракет кылдыңыз беле? Батирден кетип калууга мени чыгарып койгулачы деп уже сабай баштаганда айттым. Мени кетирип койгулачы, болду, эчтеке дебейм, бул жөнүндө эч кимге айтпайм, эч жака кайрылбайм, мени просто квартирадан чыгарып койгулачы эле деп кайрылуу кылдым. Жок, сени биз до конца барабыз деди. До конца кылабыз, сени өлтүрөбүз, суицид кылып, менин үстүмөн иш козголбойт деди. Эч ким бул жерде азыр биз үчөөбүз, биздин үчөөбүздүн көргөзмөбүзгө ишенет. Сен өлөсүң, суицид болосуң, сенин жөнүндө сөз болбойт деди. Иш ошо менен эле бүтүп калат деди. Койгулачы деп мен жалдырадым аларга. Урушту, тебишти, үчөлөп сабашты, мен жалдырадым. Тийбегилечи деп. Ошол моментте келинчегим чалып калган экен, телефонум алынып калыптыр. Алынып калганда мен ошондо уланбайке, ана тиги Саматты Саню деп коебуз. Саню, уланбайке, Мики, мага тийбегилечи, пожалуйста, чыгарып мени квартирадан эле чыгарып койгулачы, тынч эле кетейинчи. Бул иш ушул жерде эле калат. Мен эч кимге эртеси кайрылбайм деп жалдырадым. Ошондо ошол Батирге квартираны култап салышкан бе? Култап салышкан квартираны. Ачкычын алып алышкан култап туруп. Ошону чыгарбай коюшту, сабашты. Ошондо аны Саню көрүп калып, телефонду өчүрүп коет. Саню көрүп калып. Телефонду өчүрүп коюп дагы кайра ошол убакытта эле ошол кайсы уже башыма удар болду, андай мындай болду, мурунда, башымда, мурун баштан да операция болуп сотрясением бар эле. Бирин билип, бирин билбей неме кылып аттым. Анан ошол эле биздин айылдык кеңештин төрагасынын орун басары Куттук Сейит деген бала бар. Ал да Достук айылынын тургуну. Анан ошол чалып калыптыр. Ал чалганда алып туруп эле арызданыптырмын мен. Кузя деп коебуз. Кузя, мени булар чабып атат, үчөлөп атышат. Жөндөчү Кузя деп громкийге айтып койгондо эле тиги Акмат Самат телефонду жулуп алып туруп эле аркомтага барып туруп. Кузя, баары нормально, иштер сонун бүттү, биз майрамдап атабыз. Алмаз тамашалап атат. Андан көрүп бизге аракка акча которуйбу, биз алып ичип майрамдап коелу дептир. Дегенде эле тиги Куттук Сейит айтыптыр. Мен азыр акча которо албайм, бирок Яндекс такси менен силерге арак-парак байкы беркиңерди кетирем дептир. Бала өчүрүп коюптур, адресиңерди кетирип койгула дептир. Макул дептир, өчүрүп койгондон эле сен телефонду ошондой эле мен телефонумду беришкем жок. Ошондон кийин эле телефонумду алып алды. Ошондон эле үчөлөп уже сабай баштады. Сен чалган кишиге эмнеге арызданып атасың? Сен эмнеге мынтип атасың? Сен азыр өлтүрөбүз могу жерде. Сен суицид кылабыз деп ошол жерден сабап мен белимди сындырып алышты. Сындырып салышты. Ошондо мен уже из учурум уже жок да. Анан ошондо бир угупай аттым. Муну эмне кылалы эми, ыргыталымбы, суицид кылып эле жабалы дешти. Өз ара сүйлөшүүлөр болуп атты. Суицид кылалы, ыргыталы, жабалы деп туруп, анан ыргытышкан экен. Ошондон кийин мен сознаниямды билбейм эч кандай. Мен канчасында ошондо ушул окуя 31 күнү түнү болуп атат. 2 күнү эсиме келдим. Жөн комадабызбы? Комада операциядан
ыргытка алып келиптир. Ошо скорыйге деле булар чалышпаптыр, ыргытышып туруп анан баягы суицид катары кылып жабабыз деп анан прохожийлер чалганбы ал жагын да толук билбейм. Бияка больницага келип түшүптүрмүн. Анан экиси күнү палатага экиси күнү которулуп келдим. Ошол күнү эсиме келдим. Ошол күнү келсем состоянием ушуга чейин жакшынакай чуркап басып 6 саным аман, 12 мүчөм бүтүн адам элем. Азыр мына ушундай инвалид адам болуп калдым. Алмаз байке, биздин өлкө башчыларга же болбосо тиешелүү органдарга, мамлекеттик кызматкерлерге кайрылууңуз болсо айтып өтсөңүз болот. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, ушундай сиздердин атыңыздарды жамынып, сиздердин тууганыңыз бар деп, ушинтип сиздердин атыңыздарды жамып, биз эми сиздердин саясатыңыздарды колдоп, сиздерге ишеним артып келип аткан карапайым элбиз. Мен сизди мына чын Кудай көрүп турат. Мен сиз түрмөдө отуруп турганда, мен таксовать этип жүргөндө да ар бир кишиге айтчумун, ушу Садыр Нуркожоевичтай президент керек бизге деп ошону да айтып жүрчүмүн. Бирок эми аны эч кимге доказательство катары сизге мындай бакта кылып дагы айткан жерим жок. Бул чындыкта, бул Кудай билет. Анан ушундай Боскунчиев улан ушу сиздин жубайыңыздын Айгүл Жапарова менен тууганчылыгым бар деп жамынып, сиздин атыңызды ушундай булгаган мамлекеттик кызматкерлерден тазаланганга мүмкүнчүлүк болобу? Жетише алабыз. Мен Айгүл Жапаровага таянып атам дегенге мен ишенбейм. Просто алардын ушундай мени коркутуш үчүн же башка органдарга кайрылбаш үчүн күчү жетпейт деген мааниде деп мен ишенем. Анан ушул ишти УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич өз көзөмөлүбүзгө алып, мыйзам талабынын чегинде чечилишине өзүңүз көзөмөлгө алып берүүңүздү суранам. Мен ушундай 6 саным аман, ушундай чуркап жүргөн бала элем. Мына ал ошол айыл өкмөт айткандай, энем сен энеңдин көзүнөн, бир көзүнөн кан, бир көзүнөн жаш алам дегенде, бул ата эненин эң чоң сыноосу экен. Бул бала менен сынаган эң чоң сыноосу экен. Ошол сөзүн аткарып, ушундай мен майып кылып отурат. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мына мен майып болуп калдым. Мен 2 күндө ушуга чейин чуркап, ушул айыл үчүн деп чуркап эле иштеп жүргөн бала болчумун. Азыр майып болуп жатып калдым. Мамлекеттик кызматкер, элдик депутат, азыр деле алар жумуш ордунан алынган дагы жок. Ушундай сенсациялык окуя болуп аткандан кийин киши өлтүрүү, булардыкы эми мен өлтүрөбүз деген, бирок эми Алла Таалам ажал бербесе өлбөйт экенбиз да. Алла Таалам ажал жеткирип өлтүрбөгөндөн өлтүрө албай калышты, бирок алар дагы деле ушул резонанс жаралып, ушундай окуя болуп аткандан алар жумуштан четтетилиш керекпи? Же дагы деле ушундай зөөкүрлөр ошол эл башында иштей бериш керекпи? Алмаз байкенин апасы азыр жаныбызда турат. Айтсаңыз, балаңыздын ушул кырсыкка учураганын качан уктуңуз? Мен ошо бир күнү жумушка бараткам. Жумушка жаңы эле жеткенде мага ошо больницадан чалышты. Турсунбеков Алмаздын энеси болосуз деди. Мен мамасы болом десем, мамасы болсоңуз анда ошо уулуңуз бизге оор акыбалда түштү. Ал акыбалы оор, бүтүн аркасы сынган, денелери талкаланган, көп жеринен сырыгы бар. Срочно операция керек дегенде эле мен без сознания түштү. Мен азыр деди. Мен ошондой өзүмдү жоготуп, эчтеке дебей эле биздин арында элек биз барабыз деген боюнча эле ошол жерде ыйлап сыктап калып калдым. Анан жумушта болчумун. Мен өзүм ошол жерде немеде 220-110 километр пациентта жырыстыга тургам. Анан аяктан биздин начальнигибизге чалып эле биздин жумушчулар келди экен. Чалып эле айттым, мен ушундай болуп калдым, мени кетишим керек. Срочно кетишим керек десе эле менин ордума балдарды алып келишти дагы, мен чыгып кеттим. Биз бул жерге саат жанталашып келдик, атасы болгонан. Биз келгенде кандай келсек көргөн жокпуз. Биз келсек операцияга кирип кеттир. Мен бул жерде балам ошо айыл өкмөтүндө айыл башчы болуп иштеп, ошо айыл үчүн
кызмат кылып жүрөт. Бул жалаң жанагындай өзүнүн негизи ушул ахвалга кабылганы ошондой өзүнүн айыл үчүн жана айыл өкмөтү менен өздөрүнүн мындай келишпестиктери бар экен. Анан мен дагы ошо айыл өкмөтүнүн коррупцияга каршы деп эле биз деле ошо аракет кылып атабыз да, ошо мекенибиз өнүп кетсин, өсүп кетсин, биз жакшы мамлекетке айланышыбыз керек, ушул азыр бизге жакшы бийлик келди деп баарыбыз эле азыр баарыбыздын оюбуз жанталашып эле ошентип атабыз да, ишенип атабыз мамлекетибизге. Анан мен дагы ошо Боскунчиевдин айылыбыз кичинекей, ошондой анча-мынча ошондой жасаган иштерин, мизабыз иштерин кичине айыл ичинде кеп кылганынан мен ошону эле кичине арыз жазып койгом. Андай эле көп жазган эмес. Кыска эле ушу Жамбыл Ак айыл өкмөтүнүн бюджеттик немесин карап бериңиздер сурайм деп эле жазгам. Анан ошонун негизинде эле менден өч алам деп, менден өч алам деп информацияны сен берип атасың деп баламды ушул пландалып эле жасалган иш деп мен азыр түшүнүп атам. Анткени балам айыл өкмөт иштегенчи мен арыз жазсам ошонун негизинде мениге пландалып жасалыптыр, ошо арыз жазгандыгым үчүн мен балаңды ошо алып барам деген негизде жасалган экен да. Мен азыр чуркап иштеп турган балам азыр мына эчтеке кыймылда жок, белинен ылды, эчтеке кыймылда жок. Азыр бул дагы басбашы белгисиз, врачтардан сурасак айтпайбыз деп эле атат. Эми болгон жардамыңызды беребиз деп атат, бирок эчтеке мына зарасы дагы өзүнүн эмеси менен чыкпай шланг менен чыгып атат. Заңы дагы ошондой шланг менен чыгып атат. Ал сезбейт, ал чыгып атканын да сезбейт. Кийиндиктен ылдый, жансыз болуп, баламды жансыз денеге айлантып жаткырып коюшту. Мына менин балам ушинтип чуркап туруп эле ушундай оор акыбалга майып кылып коюшту. Ошо зөөкүрлөр азыр бошоп алып деле жүрүшөт. Ушундай мамлекеттик башында туруп, мамлекеттик жумушта иштеп турган, ушундай мамлекеттик жумушта иштеген адамдар ушуну кылып атса, башкаларыбыз эмне кылбайбыз? Ошон үчүн мен ушул кылмыштуу топту мыйзамдуу түрүндө чечип, өз жазасын алышсын. Башым аман калганына шүгүрмүн, бирок заңым чыгып калганыначы өзүм туалетке барып калсам деп тиленип атам азыр. Ушундай акыбалга келип калам деп ойлогон эмесмин. Мындай менин башыма келгенди душманыма дагы алабайм. Мына азыр өзүм туалетке бара албайм, эч нерсе кыла албайм. Ушу заңымды дагы, зарамды дагы жубайым менен апам ушуну мен тазалап калышты. Мен ошого мен мына неме кылып атам. Ошого арданганым ошол. Мен эң биринчи баспасам койдум. Өзүм туалетке барып калсам деп тиленип калдым. Өзүм туалетке заңым өзүм чыгарып калсам экен деп. Азыр заңым дары менен чыгат, эч кандай. Ошол памперс кийип турам, мына көрүп атасыңар. Ошол памперсти тазалаганда мен уялам, бетим чыдабай калды. Сокол Медиа редакциясы ар дайым маалыматты эки тараптуу кылып берет. Азыркы учурда дал ушул окуядан жабыркадым деген Алмаз мырзанын чындыгын угуп сиздерге жеткирүүгө аракет кылдык. Ал эми экинчи тараптын чындыгын сиздерге жеткирүүгө биз даярбыз.